Эле 5 минутка жетпей эле өзү көз жарып алган. Төрөп эле мага үстүндө кызы турат, мага төрөп алдым апа, мына жакшынакай кыз төрөп алдым деп мага айтты. Ана мен сүйүнүп калдым, бар жогуна сүйүнчүлөп, ушинтип эле отуруп калдым. Апа мен жакшымын, жакшына төрөп алдым, сизге 2 сааттан кийин палатага чыккандан кийин сизге звонок кылам деди. Макул деп мен анын звоногун күтүп отурдум. Анан 2 саат өткөндөн кийин энемин да өзүм чыдабай звонок кылсам, кызым апа мени остатка калып калыптыр деп тазалашты го деди. Ал эмнеси деди. Анан жаман болуптур да кызым, эмнеге андай болду экен? Сен эми 2 ат кылып өзүңө өтө 2 ат кыл балам деди. Сен чыкпагын больницадан. 5-6 күнгө чейин ошо врачтар назначение кылган дарылык уколдорду алып, өзүңдү жакшы карагын десем, макул болду кызым. Чыкпайм деди. 2 балаңыз буга чейин 2 бала төрөгөн кызым. Бир уул, бир кыз төрөгөн. Экөөнүн тең ал акыбалы жакшы. Алардын деле ошо учетко турганда кагаздары менде сакталуу бардыгы бар. Уулун төрөгөндө деле Россияда төрөгөн. Анан Россияда билесиздер, ар бир канынын немелерин изилдешип, кандай врачтар кандай карашат, жакшы билесиздер менден дагы. Ошентенден кийин кызыма 2 сааттан кийин звонок кылсам, ошентип айтты эле, чыкпагын больницадан дедим. Макул апа деп эртеси күнү да сүйлөштүк. Кызын көрсөтүп, кызың өзүң жакшы элесиңби десем, апа мен сагыл алым куруп атат. Температура чыгып атат деди. Анан медсестрага айткын балам, ушундай болуп атам деп айткын десем, айтып атам апа деди. Анан кийин УЗИге тартып кетишти мен апа деди. Анан саат сайын, эми 2 саат сайын, 3 саат сайын сүйлөшүп атам. Ал болсо баласын төрөп алганына эле сүйүнүп, тамак жеп атам апа, мына эмизип атам деп көрсөтүп атты мага. Анын ошондо 10 күнү түнкү саат 12-де төрөгөн кызымды 12-си күнү обедтерде уже мен кызыма звонок кылсам, апа мени роддомдон чыгарган атат деди. Аны эмнеге чыгарат сени кызым? Каның аз болсо, еще дагы температураң болсо, сени эмнеге чыгарат булар десем, билбейм, УЗИге УЗИнин кагазың таза чыкты деп азыр бир медсестра чыгып кетти деди. Анан мен ушул жерде бир немем, ошондо ошол медсестрага бергиле мен сүйлөшөйүн, ошо менен дебеген экенмин. Себеби кызым айтты, апа мен жакшы элемин, бирок кичине температура чыгып атат. Температурамы азыр келип өлчөйбүз деген боюнча ичкимиси келип өлчөй элек деди. Ошондо эле кызымдын температурасы бар экен, 38 канча экен. Анан кийин кызым баягы неме медсестраларды күтүп отурганда эле дагы бир башка медсестра келип, кызым айтыптыр, сен бүгүн чыгасың, УЗИң таза чыкты дептир. Ошо менен кызым эми кичине грипп болуп калыптын, тамагым ооруп атат, анан мындай жөтөлүп да калыптын, түшкүрүп калыптын деп балалык кылып, ошол ой менен чыгып кете берген да. Анан үйүнө барды кызым. Үйүнө баргандан кийин мен звонок кылдым. Сразу эле звонок кылсам, ал кайнатасына звонок кылыптыр. Уже түштөн кийин боло баштаптыр. Кудам келип, кызымды чыгарып кеткен. Ошондо деле бир оз кызыңыз ушундай акыбалда кетип атат, каны аз же болсом. Бул чыкпаш керек эле. Мынанча температура менен чыгарбашыбыз керек эле деген сөздөрдү эч кандай айтышкан эмес. Наоборот, кызым ага 400 сом берип төлөп, орогонунан мынча бердим апа, мынанча бердим, 1900 акчам бар эле, берип коюп чыгып кеттим деди мага. Анан кийин үйүнө баргандан кийин эшиктен алысын айтып атат, секин зоргодон жетелеп кирген кызымы. Ошондо эле температурасы болгон да. Анан кийин үйүнө кирди дагы, мен звонок кылсам айтты, апа мен кичине эс алып алып сизге чалайынчы деди. Эшиктен араң кирдим апа. Ушундай мында неметип атам деди, грипп болуп атам деди. Анан майли дедим, эми жаш төргөн нерсе кичине эс алып, тамак самак ичип алсын. Жарым саат өтөт, жок, чалбайт кызым, 1 саат өтөт, жок. Уже бир 2 сааттай убакыт өткөндөн кийин кайра чалып аткандан кийин кызым алдыралып, бир малдан кызым СМС жазып жиберди. СМС да менде турат. Апа мен денем от менен жалын болуп күйүп атат. Ушундай чыдай албай атам, 2 кулагым укпай баратат. Кайнеме чалып коюңчу, мен ошол үй үстүмө кирип дары берип койсун деп жазып жибериптир. Булар кампирчал кухня кызымдын алдына суйгашты алып кирип берип, але экөө эс ала берсин деп кухняга чыгып отуруп алат экен. Анан кызым ошону туруп ичкенге да состояниясы келбей, ысытмалап, анан акырында мага жазган жери экен. Мен абысынын номерин таап, сразу эле жаздым. Чалдым дагы, тез мен кызым үстүнө кирип, ал акыбалын карап койгулачы, ушундай температура болуп аткан дедим. Ал кирди. Кирери мен эле айттым, видеозвонок кылып сүйлөшүп атабыз. Парацетмолду эзип ичир дагы, арак болсо расстояние кылып скорийге звонок кылыңыздар дедим. Кудам скорийге звонок кылды. Анан скорий келиптир дагы,
Кызымды ошо температура болуп аткан акыбалын көрүп, давлениясын өлчөп туруп, бизди иштекке жардам кыла албайбыз, парацетамол берип койгула, айлык папка алып бергыла деп кетип калыптыр. Анан кийин кудам 200 сом бер деген экен, 200 сом берип эле эсим болуп кала бердим дейт. Же повторный силер муну роддомго алып баргыла дегенде да бул кампирчал алып барат эле. Кудай акы мен деле алыста туруп ушул кызымдын ысытмаласа, кайра роддомго алып барышты билбей эле кирип болуп атам, мынтип атам апа десе, ошо температура неме келип, уже скорый келип дагы өлчөп кеткенден кийин кызымдын состояниясы жакшы экен деп, мен деле ошого ишенип калганмын да кыскасы. Анан кызым ошол ысытмалаган боюнча кала берет, дары ичсе кичине түшөт, кайра эле ошентип көтөрүлө берет. Роддомго баргыла деп бирөө дагы кеңешип берген эмес, караңгыда фапка алып барайын десе, кудам фап жабылып калган болот. Анан кийин эртеси күнү дагы ошо кызымы ар доктурларга көрсөтүп, флюорографияларга түшүрүп неметип атат депчи. Өпкөлөрү таза чыкты. Оштогу инфекционныйга айдайт. Оштогу инфекционный анан кийин акыры кызымы кайра төрөгөн жерине алып баргыла дейт. 14-күнү кечке маал кызым мына алсындарым немеси менен коштосу менен кайра төрөт үйүнө келет. Төрөт үйүнө келгенде ошол жерде Мерим деген медайым бар экен. Ал кабыл албай турган болот. Кабыл албай турган болгондо жеңем айтат, бизден жакшынакай болуп чыгып кеткен деген кагаз жазып бергиле, биз кайта инфекционныйга апарабыз дегенде, ал заведующийне звонок кылат. Ушул заведующий Нуржамал деген келин экен. Мен барган келгенден баштап какшап аттым. Кызым дагы ошол Нуржамалга какшап атты. Эже, мен температура болуп атам десем, бир дагы медайым келип, мен температурамды өлчөп же мынтип атат. Бул кыздын состояниясы начар экен, чыгарбай эле туралы дебеди. Дедилер, кайсы кыз сен ошентти айганыш деп сурады Нуржамал. Мен көзүмчө сурады эле, айтты кызым, мен эже анын атын тааныбайм деди. Бирок азыр сиз ээрчип келсеңиз ошо медайымды мен тааныйм деди, айтамын деди. Ушинтип чыгып кете бер, жакшы элесиң деген үчүн кызым жаштык кылып чыгып кеткен да. Анан ал жерде кара сууда дагы алып калышып, түнү менен кызымын ысытмасын түшүрүп эле өзүнүн биринчи жардам берип турган, же заведующий, же бир төрөткөнү, же бир баягы выписка кылган медсестрасы келип, бирөөз ушул кызды биз 2 умурун ушундай температура менен чыгарып берген экенбиз. Бул кандай акыбалда калды экен деп, эртеси күнү саат 9:30га чейин эч кандай кызыма неме болгон эмес. Мен алар колунан келип берген жардамын берип атыптыр. Мен саат 7:30 Россиядан учуп келдим. Келсем кызымдын акыбалы жакшы экен. Кадимкидей эле мен менен сүйлөшүп, тамакты бердим. Анан кийин азыр кызыңыз УЗИ ачылган болсо УЗИге түшүрөбүз деди. Эмне үчүн ошо түнү менен УЗИге тартпайт аны? Бар да частный немелерде деле. Эгерде машина жок болсо, мына машиналар 2 машина туруп тур ошонун алдында. Мынаяка деле түшүрүп келгиле. Кызыңарды аяка түшүрүп келгиле десе түшүрүп келмек да. Алар медик го, билет го, кандай каяктан температура болуп атканын. Ушундай кайдыгер мамиле кылышкан менин кызымачы эч кандай кароо болгон эмес. Заведующий дагы, төрөткөнү дагы, даже мен эртеси күнү дагы кана төрөткөнүң чакыр, фамилиясын бер. Мен выписка кылганыңды чакыр. Заведующийге айтып атам, Нуржамал бер мага фамилиясын десем, кылмышкерлердин фамилиясын чакырып, мени көзүмө көрсөтпөй атышпайбы? Бул деген кылмышкерлерди жашырган, ал өзү да кылмышкер. Керек болсо ошол жооп берсин, менин кызым ушундай акыбалга алып келгендер. Эртеси күнү 9:30 уже кызым тамак ичкенен дагы башын кармаласам ысытмасы бар экен. Мен кызым ысытмасы бар го деген ой менен ичкимиси жок. Айнекти карасам бир градусник туруптур. Оң бекен неме бекен билбейм, бирок алып мен кызымдын температурасын өлчөдүм. Өлчөсөм 38,6 экен. Анан эми бул бузук болуп калышы да мүмкүн деп медиктерге жүгүрүп барып келдим да, менин кызым ысытмалап атат. Мына 38,6 экен. Мына температура өлчөгүчүңөр туурабы же катабы десем, өзүңүздө болуш керек дейт. Мен Россиядан келсем, кызым ошондой акыбалда жатса, биздин өзүбүздө каякта градусник? Ал төрөгөндө 1 эмес 2 градусник алган экен. Бирок алиги өзүнүн алапайын таппай атканда үйдөгү сумкада калып кеткен экен кызым градусник жерде. Анан мен айлам кетти да, баягы градусникти алып кайра нөлгө келтирип лялчикага салдым. Төрөлгөн аллейиме салсам 35 канча чыкты. Медиктер эшиктен кирип келди эле, мунанын кызыма салсам 38 мынча чыгып атат. Аллейге салсам 35 мынча чыгып атат. Градусниге эмне болду, ошондо иштейби десем, иштейт экен эже деди. Себеби бул аллейдики ошондой эле болот температурасы. 36га жетпейт деген жоопту айтты.
боюнча мындай биз түшүнүк алдык да. Ошол температура менен кызыңыз канчага чейин жүрдү, канча күн жүрдү? Эмне үчүн акыбалы жакшы эмес болсо эмне үчүн чыгарып кеттиңиздер? Ошол Ой, акыбалы жакшы деп чыгарып атпайбы? Чыгарып атпайбы. Биз каяктан билели? Акыбалы жакшы деп, ысытмасы жок деп, анан чыгарып атпайбы кызымы? Биз бирге бир ооз айтпаса же кайнатасына кызыңардын состояниясы мындай чыгарбагыла. Каны аз же болсун. Кийин чыгаргандан кийин өзүңөр жооп берип каласыңар буга деп. Даже кызым айтып атат ошол күнү. Келсем мен мына жерим мынандай болуп ишип кетиптир, кызым көк ала кан талайт. Эмне болду кызым мына жериңе десем, канга бере турган уколду бир немеге кошуп берет экен. Бир эле штук алыптыр ошодон бечара кызым. Ошону сайып атып, медсестра кыз аны жерде телефон чукуп отуруп алды эле, ушагыма чыгып кетти апа деди. Кызым өтө оор кыз болчу. Мен нерим ортат, нерим ортат дегенде дагы өлбөй калам эле дейм да. Эч такыр айтпай, даже мага дагы апа, мен жакшымын, мен грипп болуп эле ысытма чыгып атат. Мен тамагым ооруп, кичине мындай мурду сурдум агып түшкүрүп атам дегенине мен ишенип жүрүп калдым. Мен мынчалык болорун билген эмесмин, женский жактан ысытма болуп атканын билген эмесмин. Анан акыры УЗИге тартышты дагы ошо 9:30-да. Сиздин кызыңызды гинекологга которобуз деди. Мунун каны аз эже, жардам беребиз, сиз буяктан тамак-самак бериң деди. Кызым басып эле жүрөт, жетелеп нарак берганан жөлөп таяп алып бардык. Гинекологга алып барганда эле кызымдын бул жакта кушеткасы бар кабинетке алып киришти. Мен лялечканы алып бул жерге отуруп калдым. Анан эле кызымды кушеткага чыгарганда эле өтө оор деп атпаймынбы кызым? Карсы деп кушетканын немесин тепкиледи аябай. Жаным чыдабай ушундай аллейди көтөрүп алып кирип барсам, эшиктен мени аркага эле айдап эле мени чыгара беришти. Эже эшикке чыгың деп. Сизге киришке мүмкүн эмес, сиз аллейди карап туруң деди. Кайра эле бая карсылдатып тепкилегени болбогондон уже врачтар да мынантип ызычы түшө баштаган деген мынантип чалкалайт мага. Бербейсиңби, ошо күнү да айттым, мына медайымдардын немесин берчи. Кандай бул баласыңар десем дагы шундай керилишет. Аяка чалып, бияка чалып. Биз болсо 3-4 күн уктабай күнү-түнү кан ташып атабыз кызыма. Келип акыранан кийин ушундай деп жаман анализди чыгарып койгонуна мен өтө капа болуп атам. Давлениям көтөрүлүп, азыр кандай акыбалда экенимди эне болгон адамдар баары түшүнөт. Ушундай айланайын энелер, ушу акушерлер баарыңар эле энесиңер. Ар бириңер силер менин ордума өзүңөрдү коюп көргүлө. Кандай ушу бир татынакай кызыңар көзүн жалдыратып жардам күтүп жатса, эч кандай жардам болбосо, анысы аз келгенсип каяктагы башка бир диагноздорду коюп койсо, кандай акыбалда каласыздар? Ошон үчүн мен баарыңыздардан суранам, ушу Минздрав, президент айланайын колуңуздан келген жардамды бериңиздер. Ушул менин айткан кызыма жакшы чара көрүп, ушул аркасында калган 3 жүрпөсүнө кандай тиргилик кылам мен? Кандай кылам мен эми? Биз мына өтүп кеткенден мен чоп кетейин күчүгүм, ушу жакшы болуп кетсе эч кимге арызданбайын дегенмин. Кечеги анализдерин көрүп алып ушундай жаным чыкты менин дагы. Ошол Бишкектеги суд экспертизадагылардан суранабыз, жакшы. Кетейин. Ой, жакшы темдак чыгарып берүүсүн өтүнөбүз. Буга чейин да Кара Суу районундагы ушу төрөт үйүндө ушундай случайлар болгон экен. Байкуш энелер ушу кайрыла албай эле ушинтип калып калышкан. Ана мына матканы удалить эткенден кийинки дагы анализин алып мен азыр врачтардан консультация алып келдим. Кызымдын бул маткасын удалить эткенден кийинкиси. Кызымдын маткасы уже булар удалить эткенден кийин ичи толо кан деп атат. Чекелери неметкен, оң жак трубасы болсо разрыв деп атат. Демек булар кызымды тазалайм дешип дагы жарган маткасын ичип. Канды матканы жаргандан кийин яичный немеден анайы кан токтойбу? Ошону айтып атышат. Булар сепсис деп атат. Сепсис деген бул кызыңыз дейт, мени күйгүзгөнү мына да. Кайсы бирин айтайын? Кызыңыз дейт, баштадан аккан болуп ооруп жүргөн дейт. Аккан болуп ооруп жүргөн таза чыгабы Россиядан дагы же болсо бул жерден дагы. Эч кандай андай аккан болгон адам төрөй албайт. Себеби мен аккан болуп өзүмдүн окуучуларым бар, мен эжекемин. Канча жылдан бери мугалим болуп иштейм. Аккан болуп иштеген кызга биз даже жардамыбызды берип кандарды куюп келатабыз. Мен Хабибулла уулу Авазбек, Эсенбек кызы Айганыштын күйөөсү болом. Ошо бош коштук. 5-6 жыл жашадык, жакшы жашадык. Аялым жакшы көрөт элем, ден соолугу жакшы эле. Москвада кичине иштедик.
3 балалы болдук. Дага шүгүр. Чоң кызым жакшы төрөлдү, ден соолугу жакшы. Одон кичинекей дагы жакшы төрөлдү. Россияда баардыгын көзөмөлгө алышкан врачтар. Бияка жөнөтпөйт элем о ден соолугу начар болгондо. Бар жогун текшертирип, ден соолугу жакшы, бул жолу ошакка Кыргызстанды өзүбүздө эле учетко койдурайын деп Кыргызстанга жөнөткөм. Бул жакта дагы жакшына эле төрөдү деп мен сүйүнүп ол жакта иштей берип, тез күндө жетип барам. Өзүң жакшы кара деп неме кылгам. Регистрацияң бүтүп калган. Мага регистрациям дагы бүтүп, неме байланыштуу ошого аялым, семьям жөнөтүп, анан артынан өзүм келейин дегем. Каян жөнөттүм. Ата-энем бар эле бул жакта, ошолор карайт деп. Өзүм келе калам да деп жөнөткөндөн кийин төрөлгөнүн уктум, кызым жакшына деди. Аялым менен сүйлөштүм. Жакшыла эле мен кичине температура болдум. Өзүңө жакшы карай бер. Балам, кызымдын сүрөтүн жөнөттү мага WhatsApp'ка. Жакшына эле төрөлдү. Кандай кушалакалык кылган билбейм. Жооп берсин. Мен сүйлөп коюна. Мен ошол кара суу менен уктаган тагасы болом, Эсенбек кыз Айганыштын. Ошо кара сууга алып баргандан баштап ошол акыркы мүнөткө чейин чогултулдум, ошол жерде турдум. Мен эми азыр сиздерге айтайын, ар бириңиздердин ушунча турганыбыздын, баарыбыздын башыбызга ушундай иш түшүп калышы мүмкүн. Эч ким кепилдик бере албайт. Врачтар ушунчалык уста болуп калыптыр. Биз азыр мен эмне дешти билбей калдым. Жок нерселерди айтып издетти. Аларды таптык. Акыры барып этап кылып чозуп отуруп, мен ойлойм ушу күчтүү уколдор менен карындашыбызды кармап турду. Кыйнашты да, ушунчалык кыйнаганда мен жүрөгүм канап турду ошол жердечи. Билип турдум ошону. Эжең менен жездең сыртта ыйлап турса, не кыласың? Көрүп турам өзүм. Кирип сүйлөшөм, аны узартат, буну узартат. Жок нерселерди айтат, тапкыла деп. Аларды таптык бизчи. Бирок акырында келип шылтоо таппай ошо акканга келип токтошту да. Лиш бу өздөрүн актап ошол жерден чыгып, өздөрү күнөөлүү эмес экенин далилдеп ушундай кылып туруп чыгарат экен акырындачы. Буларга мен аз адвокаттар менен сүйлөшсөм деле, буларды акырына барып, камалбай баягы иш ордунан булар атайлап кылган эмес. Көпчүлүк ушинтип кутулуп кеткен учурлар өтө көп экен биздечи. Булар атайлап кылбайт, анан ушундай. Анан ошодон кайдыгерлик бизде өтө көп экен. Мындай нерсе мен уксам, ол жерде өтө көп болуп турат экен. Ошодон булар беймарал коркпойт дагы экен да. Ушуга акыйкат чечим чыгарып, областтык төрөтканадан чыгарып атат. Булар менен алардын тили бир экен. Мен ошондой эле түшүндүм. Экөөнүн тили бир экен. Анысы кирсең бирди сүйлөйт, бунусы кирсең экини сүйлөйт. Кыскасы биригип туруп өздөрүн актап баягы жерден күнөөлүү эмес болуп чыгыш керек экен да. Оору виноват орган адам өзү ушундай оору менен өлдү. Ушинтип виноват болбош керек экен. Эгер бул нерсе жабылып кеткен менен биздин өлөр карындашыбыз өлдү. Бирок бизге ошон канча ата-эне сыздап калат бердечи. Ушуну акыйкат чечим чыгарып, жазасын алсын деген үмүттөбүз да. Ошол жерде акыркы мүнөткө чейин көрүп турдум. Ушунчалык кыйнашты. Ушу өтө кыйнап коюшту да. Жазасын алсын. Колу менен кылдуу, мойну менен тартыш керек аны. Андай өтө профессиясы жетпейби, иштебеш керек андай врачтар бизде. Мен айтарым ошол. Ушундай карапайым, ушундай неме кайнатасы ушу жоош момундан пайдаланышты. Алганын алышты акчаларын. Аны эмне үчүн жардам беришпейт? Канча акча бердиңиздер? Ошо төрөткөнү чыгыптыр, тазалаган бар. Барганда дагы учетко турду. Дагы бир нерсени айтып атайын, айтпай. Алар чтобы Айганыштын адам болуп кетпегенин билип турушту да. Врачтар ясно бизге караганда четко билет. Акыбалы оор, бул адам болуп кетиши мүмкүн болбойт деп турат. Келип акча берсе алып атат. Ушунчалык уста болуп калыптыр аларчы. Ушунчалык уста чыгат экен, ата-энесине эже акыбалы оорурат, минтут ат десе булар жакшы карачы деп акча берет экен да. Кирип кетет. Кайра кирсең, жакшы мына үмүт бар. Күтүш керек дейт. Кайра эле
эртеси экинчиси менен келдиби? Ал ошону кайталайт. Ага акча бересиң. Ал акчадан эметкен жерибиз жок. Ушунчалык уста болуп калыптыр да аларчы.